Мен бийчимин. Биринчиден мугалиммин ушу бий жаатында. Атым Максат, фамилиям Токоналиев. Мен кандай десем, бул кесип, бул как хобби катары келип калган. Хобби катары келип эле бийлеп баштагам, окуган эмесмин. Көбүн айтсам аябай таң калышат, окуган эмесмин, эч кимге сабакка барган эмесмин. Өзүм эле досторубуз менен эшиктин алдында, көчөдө, бул эми баягы брейк стилинде бийлеп баштаганбыз. Көчө бийи болуп, көчөдөн эле бийлеп, балдар менен ошентип атып эле акырындан ушу чоң сахнага чейин жеттик. Буюрса ошо кыялдар орундалат демекчи, орундалып келатат буюрса. Талант дагы керек. Эң негизгиси биринчи орунда турган бул аракет. Аракет кылсаң болот, аракет кылбасаң жата бересиң дегендей. Аракеттенип канча көп башка бийчилерден, мугалимдерден кээде көрүп калса жаман сөздөрдү укчумун. Сен эч кандай танцор боло албайсың, сен мындай эмессиң, тигиндей эмессиң, мындай данныйлар мындай болуш керек, бул мындай болуш керек деп көп угуп калдым. Анан бийчилер дагы эмес, мага учурда улуу кудул байкелер деле жаман урушуп эмес, эми баягы кычырга тийип айтып калган күндөр болду, бирок ага карабастан аракет жасадым. Жакшы аракеттенип атып, шүгүр азыркы учурда жакшы позицияда турабыз. 15 жаштан. 15ке жаңы толгондо ошо как раз июль айдары башталган да. Эртең менен күндө туруп кефир ичем. Эми ар кандай адам, мисалы үчүн кээ бир спортсмендер бар. Күндө ушундай өзүн кандай десем, физически аракеттенип жүргөн учурда дагы баягы диета кармашат. Өзүлөрүнүн эмеси бар, адамдын өзүнө жараша да. Ал может породага жараша десе болот, эми билбейм. Биздики эми баягы учурда мен аябай көп иштеп калдым. Алексей Филатов деген угуп калсаңыздар керек. Ошол адам менен көп иштештик. Биз школа танцев болупчу. Эртең мененки 10дон кечки саат 8ге чейин иштечүмүн. Кечки саат 8ге чейин иштечүмүн. Аябай тынбай иштегендиктен эми билбейм, бүт баарын эле, бүт майдын баарын өртөп салсам керек дейм да. Диета кармабайм. Бул постоянно суу ичип тургандан, суу көп ичебиз да биз. Суу ичкенден негизи ушул бизди формага келтирип, эми фигурный деле эмесмин. Үйрөтүү кыйын, бул эң башкы стадиясында. Эң башкы, жаңы башталганда. Мисалы үчүн жөнөкөй эле жанагы кандай десем, ритмге түшүүнү үйрөтүү бул көп убакыт алып келет да. Башында кыйын болот. Эми айтсам бир 2-3 ай баягы нолдо турган адамды 2-3 айдын ичинде үйрөтсө болот. Баягы үйрөтүп эмес, ал 2-3 айдын ичинде өзүнүн ордуна алып келсе болот, андан кийин уже оңой болуп калат. Кандайча оңой болуп калат? Анткени ал адам ушу бий эмесинде, ритминде көп жашап калат да. Көп иштеп калгандыктан булар батыраак ала баштайт да информацияны. Батыраак ала баштайт, андан кийин всё уже азыркы учурда менин эң негизги основной состав. Основной состав бар. Основной составка келем. Жарым сааттын ичинде бир кыймылдарды көрсөтөм да кетип калам, өзүлөрү иштей берет. Мисалы үчүн жакында эле Ильяс Абдыразаковдун клибине тартылдык. Ошо клипке даярданганда жарым саат көрсөттүм, кетип калдым жумуштарым менен. Келсем баардыгы даяр. Анткени алар ушул бир жылдын ичинде ушу сферада жашап калышты да. Эң биринчиси кечигип келгендер, экинчиси окуучуларда жанагы айтканда жана мындай кийинип келесиң, мындай. Эми айткан сөзүңө турбаган окуучулар келип алат го. Менде жок, мен болбой калды дегендер бар, көрүп атса керек. Ошолорго кыжырлантат. Анан дагы бир чоң нерсени айтып кетейин. Чоң глобалдуу прям проблема болгон, кыжырланткан бизди хореографтарды бул ырчылар.
эртең съемка же эртең выступление дегенде ырыңарды алып келбегиле, пожалуйста. Вот ошол меня вообще бесит, честно. Вот 2 саатта коюш керек да. 2 саатта коюш керек. Мирбек Атабеков, я люблю, конечно, вас, но не надо так делать. Рахат алган негизи эми мен бийчи болуп өзүмдүн позициям негизи фестивальный бийчимин да. Эң башынан фестивалдарга арналган бийчи болуп калганбыз. Анткени биз ушу фестивалдын эрежелеринде жашап калганбыз да бизчи. И анан көбүнчө шоуго көп көңүл бурбай, фестивалдарга көңүл бургандыктан биз жеңишке жеткенде рахат алабыз. Жана ошол фестивалга даярданып атып, бийди аягына чыгып бүтүп, мына бий сонун болду, мынакей баарын даяр кылдык, эми фестивалга кеттик дегенде ошол чоң рахат деп эсептейм да. И анан айта кетсем, ар бир бийчинин рахаты бул ар бир музыканын звуктары болот. Мисалы үчүн да, клэп, удары, вот ошол ар бир музыканын звуктарына прям ушундай жаңылбастан тиесиң да, ушундай бийлейсиң, ар бир дене мүчөлөрүң прям ар бир звукка тийип эметип атканда ушундай бир кайф да. Чын кайф. Музыка коюп берле, сейчас кайфовать этип. Меники эң жактырганы ушу брейк-данс менен хип-хоп хореография. Брейк-данс это жанагы башка айланып, колго туруп секиргендерди, ошо брейк-данс дейт. Хип-хоп хореография бул сахна эмеси, жанагы команда менен чогуу туруп, синхронно дейбиз го, биргеликте баарды бийлеп, ошону хореография дейбиз. Конечно, билбейм. Негизи айта кетсем, эми көбү ойлойт экен, эми бул бий бияктан жаралган, бул бий тияктан жаралган, эң биринчи балет болду. Балет болбосо хип-хоп болбойт болчу, брейк болбойт болчу. Эч кандай локинг, поппинг, аркы стилдер болбойт болчу. Негизи база ушу балет. Эң түпкү тамыры балет. Бирок үйрөнүп коюш керек эле. Азыр кайдан бүтүн жоюлбойт. Аны баары эле билет, рахматтой, баарыбыз билебиз, рахматтой деп коебуз аны. Барасың, бийлейсиң, рахмат алып кетип каласың. Кээде крупный рахматтарды аласың пакети менен. Биз мусулманбыз да, мусулмандар айтат, тууганың менен жакшы катышта бол депчи. Эң биринчи тууганың менен катышта бол, андан кийин анан башкалар менен катышта бол дейт. Анан кээде мындай ситуациялар болот, болгон биздин туугандарда. Көрүп атышса керек. Көп болушкан, мисалы үчүн бир жакын тайкем баласынабы же кызынабы бир той берип калган, тушоо тойбу ушундай болуп, бирок эмеге болуп калган, токмок-шакка болуп калган. Мен кара балтага заказым болуп калган ошол кездечи. Мен кара балтаны бүтүрүп токмокко жеткичектүү убакыт жок болчу да, ошондойчулар да бара албай калабыз. Кээде учуп кетебиз, мисалы үчүн Москвага же жанагындай фестивалдарга учуп кеткен учурларда катыша албай калабыз дегендей. Бирок колдон келишинче көбүнө эле барып атабыз. Команда канча Макс токтотушу рахмат ойлорун. Ушу эң биринчи кумир туткан өзүмдүн бийчилериме кумир тутам. Потому что башка бийчи, башка өлкөнүн бийчиси дегеле тетиги звездалар, как Кинджас, Брайан Пуспос, Энтони Ли дегендер, алар бийлегенде жакшы бийлешет. Алардан дагы үлгү алабыз, кээде идеяларды алабыз, аларды көрөбүз. Бирок өзүңдүн окуучуң аябай сонун бийлеп, өзүңдүн окуучуң ар бир айткан эмеңди аткарып, сонун кылып бийлеп берип атса, ошого көбүрөөк сүйүнүп, ошону кумир тутуп калат экенсиң да, өзүңдүн бийчилериңди. Анан мисалы үчүн менде окуучуларым бар, аябай көп. Бишкек боюнча көптөгөн ырчылар менен иштешип жүргөн окуучуларым бар. Жакшы жетишкендиктерге жетишип, азыркы учурда Америкага чейин барып келип атышат. Ошолорду окутуп, убагында кичинекей кездерин окутуп эметип калганыма аябай кубанычтамын да. Сүйүнөм, ар бир жеңишине сүйүнөм, ар бир жетишкендигине сүйүнөм. Майкл Джексон менен иштешкен Popping Pete деген
хореограф, танцор бар. Попинг бийлейт да. Попинг стилде. Попингдин негиздөөчүсү болуп саналат. 61-жылкы Астана шаарында ошол попинг пит менен жолугуп калдык. Мындай болуп калды, биз фестивалга бардык, ISDS деген фестивалга бардык. Алар как жюри катары келип калышты да. И эм попинг пит ал Майкл Джексон менен иштешкен, көптөгөн чоң голливудский ырчылар менен иштешкен, эме актерлор менен иштешкен ал дагы. Ушул жашына чейин келип, 57 жашына чейин келип, дагы эле мастер-класс берет, сабак берет, бийлейт, чыгат, клиптерге тартылып жүрөт 57 жашында. Анан ошол айтып атат да, мен дагы эле үйрөнүп келатам. Дагы эле үйрөнүп келатам. Мен еще чекитине жете элекмин дейт да. Ошон үчүн баягы чексиз дейм да, ошо бий эмесичи. Биздики ошол. Эң негизгиси ошол дүйнөгө чыгуу. Жөнөкөй эле Кыргызстанда өзүбүздүн ичинде эле мынтип эле бир нерсени аралаштырбай, мы баягы чоңураак проекттерге барып, чоңураак иштерди кылып, мисалы үчүн мен 2020-жылы Америкага барайын деп атам. Мисалы үчүн менин максатым 2020-жылы Америкага өзүмдүн командамды алып барайын деп атам. Жанагындай эле хип-хоп интернешнл эмелерге, дүйнөлүк чемпионаттарга алып баргым келип атат командамды. Американын шоу бизнесине баягы аттанып көрөйүн деп атам. Бул эми менин максатым, өзүмдүн максатым да. Аттанып көрүү. Балким окшошуп кетет. Балким мен Крис Браунун бир клибине тартылып калам. Балким мен дагы бир ырчынын хореографиясын коюп калам. Ал менин максатым Крис Браунга жетүү эмес, менин максатым ошол ырчыга жетүү эмес, просто ошо дүйнөлүк деңгээлди алып көрүү. Азыр мен машинам жок да, ошо ойлонуп кеттим да азырчы. Именно ушул Lexus 330 деп айтканыңар дагы ойло таң калыштуу болуп атат. Анткени мен жакшы көрөм да ушул машинаны. Эгерде мен тойлорго барбасам, кошумча алып барабыз. Туулган күндөргө барбасам, эч жакка эметпесем, аябай катуу иштесем, негизи 1-2 айда алса болот. 1-2 айда алса болот. Аябай катуу иштесең да. Анан дагы билесиңерби, даже бир күндө тапса болот экен. Бичи деген биринчи ойлойм эми негизи бардыгын эле бичи болуу, эми мен барып тиге бийледим, студияга барып бийлеп, анан үйрөнүп алып бичи болуу эмес, бичи болуунун биринчи бичи деген сөздү билиш керек. Бичи деген сөздү талкуулап, ошо бичи, эмнеге бичи деп айтып калган. Ошого эметиш керек да, ошого көбүрөөк көңүл буруш керек. Андан кийин бичи болуунун аттануусу. Бичи болуунун аттануусу бул өзүңдү табуу. Кайсы стилинде? Жалгыз бийлеген, команда менен бийлеген бар, парный бийлеген бар. Мисалы үчүн ошолордун эмеси аттануусу да, биринчи карап, кандай бичи болгуңар келет да. Биз жаңы бийлеп баштаганда ошо көчөдө ДВП сатып алып 20 сомдон чогултуп балдар менен көп болчубуз, 20 сомдон чогултуп 200 сомго ДВП сатып алып бийлечүбүз, андай эмес. Студия көп студияларга баргыла, жазылгыла, бич аласыңар. Башында Will Be командасы, биздин командабыз, бийлеп баштаганда ушу Jabberwockies деген группаны туурап, маскалар менен бийлеп, ушундай болчу да. Анан маскалар бар. Анан команда бардык эмеге барабыз. Выступление кыла турчу жерге барабыз. Көбүнчө клубтарда, түнкү клубтарда бийлечүбүз. Түнкү клубка барабыз. Эрмек деген биздин бичибиз маскаларын үйгө унутуп калат. Маскалар унутуп калыптыр, канча убактыбыз бол, бар убакыт. Дагы көп эле отуруш керек да. Эрте барып алганбыз. Анан ал үйүнө кетет. Убакыт бар деп үйүнө кетет, шашпай барат. Маскаларды алат, сумкасына салат. Анан кичине эс алып отурчайын деп уктап калат ушундай. Отурган боюн уктап калат да, анан мына эрмекти күт анан. Wow.